2 күн өлкөнүн аймагында жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун атайын машыгуулары өткөрүлдү. Ал өлкө аймагына качкындарды кабыл алуу, жайгаштыруу жана ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү ишке ашырууга байланышкан маселелерди ыраттуу окутууга багытталган. Жалал Абад облусунун Жаңы Жер, Баткен облусунун Маргун жана Ош облусунун Бордобы айылдарында 3 чатыр шаарчасы жайгаштырылып, ага 3000ден ашуун адамдарды кабыл алуу боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. Ошондой эле келген качкындарды тосуп алуу жана коштоо, аларды каттоо, бөлүштүрүү жайынан өткөр иштери жүргүзүлдү. Жасалып жаткан аракеттер Бишкектеги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имаратында жайгашкан республикалык штабтын жетекчилигине онлайн түрүндө көрсөтүлдү. Мындай машыгуулар бизге абдан керек. Дүйнөдө өзгөрүүлөр болуп атат, билесиздер. Бул качкындар массалык түрдө качкындарды кабыл алуу дагы бул өзгөчө кырдаалдардын бири болуп эсептелет десек жаңылышпайбыз. Миграция кызматы качкындарды кабыл алууда бул башкы мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Качкындар жапырт келген убакта аларды каттоого алуу бул токтоосуз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш. Машыгуу негизги максаты бул мамлекеттик органдардын дайрыктарын текшерүү. Ушундай массовый качкындар келип кала турган болсо, мамлекетте ар тараптуу камсыз көрүү. Практикалык атайын көрсөтүү машыгуулары бул Баткен, Жалал Абад жана Ош областарынын аймактарында жеринде бардык элементтерин практикалык жүзүндө аткаруу менен коштолуп жатат.